кичинекей кезде чоңдордон сурасак, азыр чоңдор кичинекейлерден сурайт. Анткени заман тездик менен өнүгүп, технологиянын заманы ар тараптан өнүгүп өсүп келе жаткан күчтүү муун чоңоюп келатат. Алар менен жолуккан, сүйлөшкөн бир өзүнчө эле керемет. Сиз сен мыктысың долбоорун көрүп жатасыз. Салам ардактуу досум, салам көрүүчүлөр! Мыктылардын мыктысын чогулткан сен мыктысың долбоорун биз баштайбыз. Урматтуу досум, азыркы биринчи чыгаттырчу коногум алгебра, химия, физика, геометрия, астрономия, тарых илимдерин так билген, бардык илимдердин доктору, кичинекей профессор Апишов Алины чакырабыз. Тосуп алалы! Ассаламу алейкум. Салам. Кел, бул жакка отура. Али, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы. Сен келатканда эле, алыстан келатканда эле кыйын экенин билинип турат да. Мен сага ачкиң укмуш экен, өзүң укмуш экенсиң. Кайдан келип калдың? Алай районунун Гүлчө айылынан. Гүлчөдөн келдиңби? Мына сага алыскы Алайдан келген экен. Кыргызда жакшы сөз бар го. Атың Алайга чейин барсын, атагың Далайга чейин барсын деп, Сен өзүң канчанчы классың? 3-чы А. Мен Эжеке Минабат Камиловна, мен Тапык 4-чы орто мектепте окуймун. 3-чы класста болуп алып анан ушунча көп илимдерди окуп билип алдыңбы? Ооба. Кайсыларды билесиң? Аябай жакшы билгендер. Тарых, физика, анан кийин квантовая механика, химия, астрономия, биология. Эмне мынча көп окуп баштадың? Жөн эле жүрө берсең болбойт беле? Мага ал ошо жагат эле. Мугалимдер эмне дейт сени? Мурунда 2-чы класста музыка эжекем гений дейт эле. Тарыхтан суроо берейинчи таганда. СССР кандай кылып, эмне болуп тарап кеткен? Көп нерселер бар эле, например, экономикасы жаман эле, дагы Чернобыльская АЭС жарган үчүн, дагы правительство жаман иштейт эле, дагы Горбачев өзү добрый болуп көп нерсени ачкан үчүн Восточный блок бузулган, Германия бир болуп, Берлинский стена бузулуп, ушинтип СССР бузулган. Могу 2-чи дүйнөлүк согушта Германия эмне болуп утулуп калды деп ойлойсуң? Ошол жерде деле көп нерселер бар эле. Мисалы дагы олор берки СССРге согуш кылышкан, дагы өзүнүн күчүнү переоценить кылышкан. Дагы СССРге согуш кылган үчүн СССРдин принцип эмес, Франциянын расчётторду кылышкан. Анан кийин 2-чи фронт ачылган үчүн деле утулушкан. Ошо. Негизи Германия мындай картаны караганда өзү Россияга караганда, СССРге караганда канча эсе кичинекей да? Ушу кичинекей Германия кантип чоң Россияга кол салды? Германия берки согуштун башталганда көрүнүп атат эле, аны уже токтотсо болбойт да, ошентип Гитлер өзү ойлоду СССРди ала алат деп, анан кийин Франциянын учет менен кылып, бирок СССРде көп солдаттар бар да, Франциядан эмес, дагы территориясы көп, дагы кыш болгон, ушинтип Германия утулду. Астрономия жөнүндө сүйлөшпөйлүбү, Мейли. Жер планетасы кантип пайда болгон? Астероид метеориттер өзүнө тие алышат эле, ядро болуп, земная кора болгон. Анан кийин берки чоң планета Тея жерге тийип, ал ортосуна эмес, по косой тийген үчүн ал жер жарылбады полностью. Анан кийин жердин обломоктори менен ай болгон. Көп нерсени билет экенсиң да. Химиядан сурайлыбы? Мейли. Химиядан эмнени сурасам? Менделеевдин таблицасында канча элемент бар? 118. Канча? 118. 118. Исаак Ньютон деген ким болгон? Физик, математик. Анан кийин Исаак Ньютон менен биз оңой число пини санап атабыз. Исаак Ньютондо мындай легенда бар, башына алма түштү, анан кийин формула кылган. Ньютондун канча закону бар эле? 3. Географиядан эмне билесиң?
Географиядан бул мен менен биз карта карайбызга, ал чын эмес, ал проекция Меркатора. Ошол жерде бардык нерсени искажать кылат. Например, как проекция Меркаторун картада айтып атат, Гренландия Африкада чоң. Бирок Гренландия чын Африкадан 4 раз кичинек. Жарым аралдар жөнүндө билесиңби? Ооба, жарым аралдар олор жердин жери же аралдын жери 3 жерден суу кеткен. Олор море, залив, отлив. Например, Корейский жарым арал бар, Аравийский жарым арал бар, олор көп. Кечке окуй берет экенсиң, мындай ойнойсуңбу? Мен ойноймун. Менде досторум көп бар. Досторуң кандай? Алар деле сендей көп билеби? Ооба, олор мына Кадырбек, Нурсултан, Айдар, Мухаммед, Элхан, Умар, Исхак, Ислам, Нурадил, Хан. Ошо? Хандын аты укмуш экен, Салам айтып ал, мына. Айылга салам айт, Алайга салам айт. Салам. Мугалимдерге салам айт. Салам. Ушунча көп маалыматтарды билет экенсиң. Чоңойгондо кайсы университетти тандайсың? Оксфорд же MIT. Ким болоюн дейсиң? Либо политик, либо программист. Кайсынысын айтчы. Экөөнө тең окшош экенсиң да, экөө тең очки кийет ушундай. Макул саясатчы болсаң айтчы, мындай элестетеличи. Экөөбүз мындай бир дебатта отурабыз да. Мындай Кыргызстандын өнүгүшүн кандай өнүктүрсө болот деп экөөбүз талашып атабыз да. Не сөз айтат элең? Мен коррупцияны азайтырган, анан кийин СССРдин үйдөрүн бузуп жаңы үйдөрдү салган. Мына сага. Ушул нерсең аябай жакты. Депутат болсоң макул, шайлоочулар отурат мына могу жерде. 50дөй шайлоочуң отурат. Не деп айтат элең? Айтчы. Сени шайлаш керек. Эмне себептен биз сени шайлашыбыз керек да? Мен көп акча беремин, коррупцияны сактаймын. И коррупцияны азайтаймын. Ошо. Жок, мен ишенген жокмун буга. Мен сени шайлабайт болчумун. Жакшылап айтчы мына. Мени эгер шайласаңар, мени шайласаңар, мен коррупцияны азайтамын. Анан кийин преступниктерди деле азайтырамын. Жаңы үйдөрдү саламын. Үйлөр бекер берем. Бекер беремин. 100 үйдү бесплатно. 200 дешай. 200. Окуу бекер, окуу жагы бекер. Окуу бекер. Медицина бекер. Медицина бекер. Образование дагы бекер. Нан бекер. Нан бекер. Эт бекер. Эт бекер десең, алайлыктар менен нарындыктар дароо шайлайт. Эт бекер. Шайлайбызбы? Али Аскатбекович, куттуктайбыз сизди. Депутат болгондон сүрдүү көрүнүп калдың көзүмө. Жана башкача көрүнүп аттың эле. Кимдер менен келдиң студияга? Апам, атам, акаларым менен, абжем менен, чоң апам менен. Ким менен сүйлөшөлү? Апам. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсызбы, чоң рахмат. Кандай уулуңуз ушундай бир билимге кызыгып кетти, оюнга эмес? Мен өзүм деле байкабай калдым. Биринчи классынан бери эле кызыгып баштады. YouTube'дан бандай исторический видео роликтерди көрүпчү. Биринчи тарыхка кызыгып баштаган, андан кийин уже башка илимдерди да кызыгып, алар эми мындай бири-бирине байланышып кетет го, турмушта керектери бар, керектүү жерлери көп. Ушинтип эле кызыгып баштады. Үйдө мугалимдерден барбы, жокпу? Үйдөн биз өзүбүздүн семьядан биз мугалим эмеспиз. Бирок менин ата-энем мугалим болгон. Бир тууган агам мугалим, жеңем мугалим. Сиздерден кандай колдоолор болуп атат азыр? Бизден колдоолор баланы эркине коебуз. Өзү мындай каалаганын пока что сүйлөй алат, каалаганын жазайт.
Эркиндик Анан бар. эркиндик бар. Анан ушул сиздердин программаңыздарга келгиси келди. Биз дагы аябай кааладык, келип катышса жакшы болот эле деп. Рахмат чакырганыңыздарга. Балама жакшы стимул болуп атат окшойт. Бишкек шаарына биздин студиябызга кош келдиңиздер. Чоң Рахмат. рахмат. Али, сен ушунча көп маалыматтарды билет экенсиң, бирок мен ойлоп атам, азыр сен бир нерсени билбей калышың мүмкүн да. Эмнеде? Жети атаң билесиңби? Оппамай мына Аскат, Апиш, Рахман, Садыр, Калыбек, Алик, Намазбек, алымнан тип айтылышат. Ата, чоң ата, баба, буба, кубара, жото, жете. Охо. Болду, ишендим. Бүгүнкү биздин студияда сенин билимиңди байкап, сенин ой жүгүртүңдү байкап, ушул залга атайын Жусуп Баласагын атындагы Кыргызыл Улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу кафедрасынын директору, тарых илимдеринин кандидаты, профессор Сырдыбаев Туратбек Токтобекович агайыбыз олтурат. Кош келдиңиз, агай. Сен билимиңди текшериш үчүн биз сахнага чыгалы. Даярсыңбы? Ооба. Даярсың да? Жүр кеттик. Сахнага чыгабыз, жүр. Мындай этебиз. Достор, биз азыр профессор Алинин сабагындабыз. Бишкек шаарыбыздагы жогорку окуу жайлардын студенттери бул жакта отурушат. Болгон суроолорго, кызыктуу суроолорго Али жооп берсин. Анда студенттер даяр, Али даяр. Сиздерге ийгилик. Анда мен болсо ил жакта көрүп турайын силерди. Кол чабуулар болсун. Саламатсыңарбы студенттер? Кандай суроолор бар? Саламатсызбы? Квантовая механика деген эмне? Квантовый механика, изучение частиц, квантовый механика менен телефондор, компьютер, планшеттер, анан кийин электрический нерселер ошо менен иштейт. Саламатсызбы, профессор. Менде суроо бар. Опиум согушу кайсы эки өлкөнүн ортосунда болгон? Великобритания менен Китай, бир серебро менен Великобританияга Китай берет эле да, анан кийин чайды алат эле. Великобритания товарды США-дан алат эле, бирок ол независимость алган үчүн башка жерден издеди. Ал Китай болгон. Китайга берки чай алып, бирок валюта фунт, пени албайт эле, олор серебро менен алат эле. Великобританияда серебро түгөнүп, экинчи товар ал опиум эле. Опиумду Россия көп берген үчүн Китайда өзү серебро түгөнүп башталган эле. Ушинтип берки Китай запретить кылган үчүн, бирок адамдар өзү берки кечке алып атат эле, контрабанда менен кылат эле. Анан кийин за граница менен перевозить кылат эле. Ушинтип берки согуш башталган. Великобритания Гонконгдон өтүп, эки согуш болуп, экинчиден Великобритания утуп, ал берки Гонконгду алган. Саламатсызбы, профессор. Синус, косинус, тангенс, катангенс деген эмне? Синус ал подлежащий катетти гипотенузага бөлүнгөн. Косинус ал прилежащий катетти гипотенузага бөлүнгөн. Тангенс ал подлежащий катетти прилежащий катетке бөлүнгөн. Катангенс прилежащий катетти подлежащий катетке бөлүнгөн. Саламатсызбы, профессор. Менде суроолор бар. Кара тешик деген эмне? Кара тешик сверхновый жылдыз жарылганда берки кара тешик болот. Же гиперновый жарылганда деле кара тешик болот. Ушинтип ошонун массасы өтө чоң болот, анан кийин гравитациясы ырасы чоң, саатты искажать кылат, анан кийин берки эпицентр событийге кеткенде свет деле качылбайт. Экинчи суроом, экзопланета деген эмне? Экзопланета ал планета солнечный системанын ичинде болбогон. Олор башка системада же система жок планета. Саламатсызбы, профессор. Менде суроо бар. Альберт Эйнштейн АКШга көчүп келгенге чейин кайсы өлкөдө жашаган жана ал ким болгон? СШАга. Германияда ал төрөлгөн, Германиядан ал Швейцарияга барган, а Швейцариядан уже СШАга кеткен. Браво!
Урматтуу студенттер, сиздерге чоң рахмат. Бара берсеңиздер болот. Урматтуу достор, кичинекей профессор Али бүгүнкү сабакта кандай жооп берди? Аны жанатан бери ушул студияда байкап, баалап олтурган тарых илимдеринин кандидаты профессор Сырдыбаев Туратбек Токтобекович агайыбызды ортого чакыралы. Агай, келиңиз. Хош келдиңиз, агай. Азаматсыңар жакшы, бүгүн карап отурдум. Алинин жооп берген өзү мындай сабак өтүп атканын баардыгына тең мындай кымтыксыз жооп берди. Азаматсың. Окуу программасында бийигирээк, бул 3-чү класс экен, окуу программасында 9-чу, 10-чу класстын программаларына жооп берип атат да. Азыр тандоонун астында экен, келечекте тарыхты тандайм дейт, же информатиканы. Бирок бул кийин чечилет маселе. Ага чейин да көптөгөн алдыда турган мындай айтканда багыттар бар да, ошолордун баарын үйрөнүш керек, окуш керек, анан өзүңө жүрөгүңө жакканды тандап аласың. Алисага камдап келген агайдын белеги бар экен. Мен бул жерден атайын өзүбүздүн эң алгачкы кыргыздын белгилүү тарыхчысы Осмоналы Сыдык уулунун китебин ала келдим. Бул тарыхы жок деген, кыргыздарда тарых жокпу дегенде өзү жок, бар деп Уфадан бери окуп келип, ошондо Мухтасар тарыхы Кыргызстан жана тарыхы Кыргыз Шадмания деген китебин жазган. Эң алгачкы биринчи алгачкы кыргыз тарыхчыларыбыз. Ушу тарыхчынын эмгегин бир сага берип коеюн. Баракелди. Эми агай, Алини кургол узатпайлы биз. Алайга белектерибиз бар, ошол белектерди өз колуңуз менен тапшырып койсоңуз. Али, кел бул жакка, ортого кел. Сен мыктысың долбоорунун белектерин ортого алып чыгып, Алиге агай экөөбүз тапшырып коелу. Бул жон баштыкты сага тагайын. Балдар энциклопедиясы, мен ойлойм, бул китеп сага абдан жагат деп. Бул планшет экен, кут болсун. Ошондой эле сен мыктысың долбоорунун сүрөтү түшүрүлгөн, биздин бөбөктөр жакшы көргөн планшет тапшырабыз. Сен мыктысың долбоорунун башкы кубогун Алиге тапшырабыз. Бүгүн кубок Алинин колунда. Анда сиздерди чоң узатабыз. Чоң рахмат. Мына ушундай мыктылардын мыктылары келип, биздин студиябызга өз өнөрлөрүн көрсөтүп, бардыгыбызды таң калтырып аткан кези. Достор, кызыктын бардыгы салдыда биздин каналдан эч жака алыстамай жок. Улантабыз. Урматтуу достор, Instagram, Twitter, WhatsApp'ты ойлоп тапкан адамдар дагы убагында кичинекей болушкан. Азыркы чыга турчу коногубуз компьютерди эң ишенимдүү колдонуучу, келечекте дүйнөнү өзгөртө турган кичинекей айтишник Тынчтыкбеков Мирзатты чакырабыз ортого. Тосуп алалы достор. Ассаламу алейкум, досум. Ассаламу алейкум. Энергияң көп қой сенде? Кечки компьютерде отырып берип мындай толуп калса керек да? Кел бир чыгарабыз. Мен самбого барганда ошондон да. Самбого барасыңбы? Ооба. Каа, эмне кыласың самбого барганда? Көргөзчү мага бир. Рыхма көргөз койчу. Болду. Ой, болду. Корктум. Охо, сен дароо эле жакадан кармай турбайсыңбы? Мен ойлоп турмун, компьютерди жакшы билген адамдар мындай күчтүү болот деп. Оюнчуктарды өзү эле жаза алат дейт го сен, Өзүң оюнчук жазап, өзүң ойнойсуңбу? Алтын түйүндө калтырып коёмун. Алтын түйүнө? Алтын түйүнгө. Алтын түйүн? 3D модельдер жазайсың? Ооба. Аларды кайдан үйрөндүң? Алардыбы алтын түйүндөн. Ким үйрөттү? Мен değil. Алыбек Айзат. Айзат эжекең үйрөттү, Ооба. Жакшы. Кандай оюнчуктарды жазып атасыңар анан? Анан
не дейт, жаны байлайды. Жалаң эле монтип турган оюнчуктарбы? Жоқ, жаны байлайды, анан машиналайды, анан да миньондойду. Миньон да жасайсыңарбы? Оба, Вау. кыргызстандын желегинде жасагам. Сен жасагансың аны? 3D жасаган компьютериңди ким сатып берди сага? Мамам, 3D акча жасап койсо болобу? иде акча болот, буга калы не дегел, чыныгыйга сайжот кылбайт. Анда не дегел, чыныгай акча деген монет да, атигиде де жасаган антпейт. Мага көп акча жасап берип койсуң, мен колдоноюн. Жо, андай болбойт. Желимден акча жасалбайт. 3D менен жасаган бардык нерселер желимден жасалабы, Оба, Себеби? анткени неме дегел, осол жасалса кагаздан же, анда неме дегел, анжа катуу болбой калат да оюнчук жок. Оюнчук жасап сатса болобу? Не дегел, сатса болот, буга көбүнчөсү сатпайбын муну мен. Сатпасаң анда неге убар болуп жасап атасың? Не дегел, алайды деген же, ошондо деген же, көңүс болуп калсачы, осойду көзөдүп балдын же көмөс алса болот го, ошого сатпаймын. Конкурска катышайын дейсиң? Бул компьютерден башка, 3D'дан башка дагы кандай өнөрүң бар? Не дегел, комуш чейтем да. Вау, комуш чейтесиңби? Самбону айтканмын. Самбону айттың, ооба, айтмак тургай көргөзүп мени аз жерден калбадыңбы? Комуз чертесиң. Оба, Комуз черткен адам ырдаган да билет да, оба. бир созуп койбойлубу? Белестеги бессигай демеңгейбай, бетбетинен карасам бес түлөгөн кыйгыйдай, алдыйдагы алдыгай демеңгейбай, алдынан карасам алды түлө кыйгыйдай, кысыл көлдүн боюнда кысыл алла өйдөгүм, кысеген деп косулган кыйла көгүл өмөлүм, жасыл көлдүн боюнда жасыл алла өйдөгүм, жасеген деп косулган жайма көгүл мөлмөлүм. Охо. Сен ырдаганда мээ салат го чиркин. Сен тыкыр ойлоп болуп турмун мен мындай ырдайт депчи. Комуз чертет го деп дагы ойлоп болуп турмун. Мындай рэптерди уккан баладай көрүнөт экенсиң го өзүңчү. Мындай 5 ыргайды ырдай бергенде таң калып кеттим го. Өзүң ким болоюн деп атасың чоңойгондо? Мен ойлоп табуучу. Ойлоп табуучу. Эмнелерди ойлоп табайын дейсиң? Не дейл, жаңы күлөйдү, жаңы роботтайды, жаңы машиналайды, жаңы үйлөйдү, жаңы мультфильмдейди. Жаңы мультфильмдерди? Оба? Жакшы экен. Бул жакка ким менен келдиң? Мамам, дайнем, эжем, байгем, кем эжейим, Айса жежейим, анан дагы анын кызы, анан туугандайым менен. Апаң менен сүйлөшөйүн анда, Оба. Жарайт. Аты ким? Жебай. Жипар эже, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатчылык, кош келдик. Небереңизге кандай колдоо көрсөтүп атасыздар? Жакшы эле колдоо көрсөтүп атабыз. Колубуздан келишинче жардамдашып эmet. Өзү кандай, үйдө тентек эмеспи? Тентек эле үйдө отура албайт, ошон үчүн тиги роботторду жасап, эмелерди жасап, налевой класстан бери ушул жакта эметип жүрөт. Спортко дагы барат экен. Демек, спортко берген себеби энергиясын ошол жака кетирсин деген сөздөр да. Ошол жактан кичине эметип, энергиясын чыгарып, өзүнө эметип келсин, тыңыраак болсун дегенибиз. Жакшы, чоң рахмат, кубанычтабыз, кош келипсиздер. Айзат айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз.
Саламатсыздарбы? Мерзат өзү айткандай, бизге нөлөбүй классынан баштап келет. Ал убакта болсо информатика деген сабактарды үйрөнчү да. Бул ошо 3D модельдөө илимим болсо быйыл эле баштады. Ошо окуучулардан өзгөчөлөнүп, жашы кичинекей болсо дагы чоң балдар менен кошо ошо тапшырманы так даана аткарганга аракет кылат да. Чоң рахмат. Андан сонун буюрса сонун жигитти тарбиялап аткан экенсиздер. Ыраазычылык айтабыз. Мерзат, сахнага чыгалы анда экөөбүз. Макул. Жүр, кеттик. Өтө бер бул жака. Урматтуу достор, Мерзат экөөбүз азыр сахнага чыктык. Мынакей буга чейин ушул 3D менен жасаган оюнчуктары менин алдымда турат. Бул жерде миньон бар экен, жана башка көптөгөн оюнчуктар бар экен. Керек болсо, мындай сонун Кыргызстандын желегин дагы өзү жасаган экен. Мынакей. Мунун бардыгын алгач компьютерден моделин түзөт, андан соң могу жаныбызда турган принтердин жардамы аркылуу ушундай чыгарып берет экен да. Азыр болсо биз даярбыз. Мынакей техникасын баарын ушул жерге алып келип коюп беришти. Бизге Мирзат эмне жазап бересиң азыр ошондо? Сен мыктысыңдын статуэткасын. Мынакей. Анда баштадык. Мына чоң экрандан дагы Мирзаттын кандай иштеп атканын көрсөңүздөр болот. Кадимки эле геометрия сабагы экен да негизи. Игине окшош. Мынакей сен мыктысың долбоорунун эмблемасы 3D түштү азыр. Эми мындан ары кандай кылабыз? Андан кийин мога жүктөйбүз дуста. Анан бул жыгат. Принтерге жүктөйбүз. Оба, анан ал жыгат. Жыгат да. Азыр муну принтерге жүктөп коюп, ал жак жазалгыча экөөбүз могу оюндарды ойнойлу, КамАЗдарды чогулталы. Достор, буну Мирзат өзү жасаган. Tricks деген оюн биз бая негизи ойнойбуз го, мындай кагазга тартып алып x0 депчи мындай. Ошонун мындай жазалган вариант экен да, достор. Биз азыр аппаратыбыз биздин эмблеманы даярдагыча Мирзат экөөбүз ойноп туралы. Ойнойсуңбу? Баштадыкпы? Мен x болоюн, сен 0 бол. Макул. Баштайсыңбы? Же мен баштайм? Сиз да, сиз. X баштайбы? Оба? Баштадым анда.
0 x Ой, Осылай долдыңыз? гел дайыр жол ойнайыз. Ағыл? Мен 0 болайыншы. Мен баштағам, сен баштайсың әме. 0 0 Естік. 0 Естік. 0 Естік. Мұндай қапталынан болбой? Қатуан болып еді. Анда мен ұттым. Әд, Мына. әмей, 1-1. Мейлі. әмей. А. Танканы жоғылталы. Не, танка чоғылталуы. Оба? Мұны дағы ұшыл принтерден шығарғансың, Бүгіндейден емес, Мұны қайттан шығарғансың? кебласы, Мұны өзің жазағансың модельдерін? матыл деген не дейді, мен әдейім жеппеген, амен жоғылтқанмын. Давай. Ана, бұл КамАЗ оқшайды, Камас емес бұл? Не? Танга? Танка. Аға, мұна мол детальдай. Танка олса, танка олсын. Қандай чоғылтауыз? Не дейді, мұндеп тұғып, анан егінжесінің домбылығында мұндеп, деп, адан кейін, мұна, мұғын ұсын, сүрөді молдеға қаратып, мұна, мұндеп саябыз дағы, адан кейін, мұны моғыл жақына тағып қойабыз. Кел, жардылыш. Опа. Андан кейін бұны молға саябыз. Молды тұстықтайымна. Кел. Мына моғын деп. Так, анан дағы? Андан кейін моғылайын тағабыз. Моғылайына. Ылды жағы, Оба, мен түшініп атам, мұндай екен да? Мұндай бі? Оба. Эми? Андан кейін моғылайын сөйтін жығап, тоқтоғыз моғылайын мол жақына тағабыз. Танганың мұна моғын ұсын тағып. Мұнаки. Шында танка бүттігі. Жылдызды қайқа тағасын? Жылдызды бұ, жетіне де тағыз кек. Қаяғына қандай чаптайын? Ол жаққа, Так. Мұнаки. Танга даяй. Біздің танкауыз даяр. Анда біз қарайлы, жанағы принтер өздегі, біз чиген, сен мықтысыңдың эмблемасы даяр болды екен, көрөлі. Сіз балдайдың байдыңа без қоса атпайге, амен сізге моғыл стату еткені беген анда. Охо, мұна. Ошонда жана біз жазаған ұшындай болып шықты. Мұна, достор, сен мықтысыңдың кубогын бірінші жолы ұшындай сахнада менің көзімше жазап берді, мен Мирзаттың қолынан алып жатам, достор. Мирзат, келем, бұл жаққа кел. Мен саға, эми баяқ алғандың бергені бар дегендей да, сен маға ұшыл белекті бердің. Мен саға кубок берейін. Анда месе Мирзаттың белектерін ортоға алып шығып қойыңыздар. Мықтылардың мықтысына белек тапшырбасақ болбой. Бұл жон баштық саға, досым, бұл болса саға китеп.
балдар энциклопедиясы, жагабы китеп окуган. Сен мыктысың долбоорунун ушундай сүрөтү түшүрүлгөн планшет тапшырабыз. Аха! Ошондой эле сен мыктысың долбоорунун башкы кубогун Мирзатка тапшырабыз. Ура! Мирзат, чоң рахмат сага. Биз сени узатабыз. Мындайдан чыксаң болот. Мыктылардын мыктысы Мирзатты кол чаап узатып коелу. А мен болсо бул белекти кубокту кармап алып сахнада калып калдым. Себеп дегенде азыр алдыда дагы чыга турчу досторум бар. Алар менен маектешебиз, сүйлөшөбүз. Сен мыктысың долбоору. Биз улантабыз. Сиз коомдук транспортко түшкөндө же конокко барганда кандай нормалар сакталарын билесизби? А биздин кийинки катышуучубуз бардыгын билет. Этикет боюнча өлкөбүздүн эң кичинекей адиси Канатбекова Айлинаны ортого чакырабыз. Косуп алалы гана. Саламатсызбы? Бул жакка отуруңуз. Мен өзүмдү кандай алып отурушум керек сиз менен сүйлөшкөндө? Түптүз. Түптүз? Асакан түздө отурушубуз керек. Жакшы элеби? Ооба. Костюм туура элеби же башка костюм кийип келейин? Туура эле. Топтусун чечип коюш керекпи же? Отура бериңиз. Отура берейинби? Ооба. Каяктан келип калдың? Ысык көл областына караштуу Түп районунун Корунду айылынан келдим. Кел Айлина, мындай кылалы. Сөздү мындай баштайлы. Эми Түп районундагы Корунду айылынын тургундары абдан сыймыктанып бизди, сен экөөбүздү телевизордон көрүп олтурушат. Анан сени тааныгандарга, айылдагы классташтарга, класс жетекчиге балким айта турган сөзүң бар, жолдой турчу саламың бар. Сону мүмкүнчүлүк бар сенде. Айтырым. Азыр болот. Менин Марат Темиров атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 1-классында эжей агайларга, мугалимдерге ысык салам. Менин классымдагы досторума баарына ысык салам. Баарына ысык салам. Корунду айылынын бүт көчөгө ысык салам. Бүт көчөгө. Канча көчө бар? Көп эле? 1, 2, 3, 4 көчө барбы? Жок, андан көп. Көппү? Ооба. Бүт көчөсүнө ысык салам. Негизи бизге этикет боюнча эмнелерди айтып бересиң? Этикет ресторан айтып берем, этикет автобус айтып берем, этикет мектеп айтып берем. Мектеп. Дагы этикет бүт жерде эле болот да. Этикет, мисалы, сиз экөөбүздөн дагы этикет айтып бере алам. Экөөбүздүн этикеттен баштабайлыбы анда? Мени? Кандай болуш керек? Мисалы, сиз сүйлөп жатканда мен сиз талашпашым керек. Мен сүйлөп жатканда сиз талашпашыңыз керек. Ошо. Анан деген эки адам маектешкенде сиз мага көңүл бурбай койсоңуз, ал да этикетке кирбей калат. Мен дагы сизге көңүл бурбай койсом, ал да этикетке кирбей калат, ошо. Сүйлөй берейинби? Айтор. Кечиресиз, менде суроо бар эле да. Мектептеги этикет боюнча айтып берип койсоңуз. Мектепке үйдөн чыгып баратканда эжей агайларды же өзгөнүн чоңдорду көрүп калсаң, обязательно салам айтып алыш керек. Мектептин буякта эжейлер өтсө, бияктан биз өтүшүбүз керек. Бир четте басышыбыз керек. Ооба. Дайыма ошол четте басыш керек. Мектепте тигил эжейдин айткан укканы залда журкаганы болбойт, залда кыйкырганы болбойт. Эжейге обязательно кирерде бүт эжей кирип чыккан сайын салам айтыш керек. Анан деген эжейдин айтканын угуш керек. Эжей деген милдетте, мисалы, математика столоткага могул эсептер эле жазгыла дейт да. Анан ошону укпай отуруп алсак, анда биз билбей калабыз да, анан эжейден кайра сураган болбойт. Мен бир нерсени уккамда, бир адам менен бир жолугушууга келип, аны менен иш тууралуу сүйлөшүп отурганда,
кайра саатты карай бербеш керек деп уккам да. Себеп дегенде сен кайра ал адам жанында саатыңды карай берсең, же жаңы саат алып алып ошону карай берсең, ал адам сени шашып атат деп ойлоп, өзүн ыңгайсыз сезет дейт да. Транспорттагы этикет деп айтып калдың. Ошону дагы биз чогуу үйрөнүп албайлыбы? Мейли. Эгерде автобуска жетишпей калсаңар, кийинки автобусту көтөрүш керек. Автобустун артынан чуркаганы болбойт. Эгерде ошол автобусту күткөндөн кийинки автобус келгенде аны деген мынтыш керек. Аны алгач түшүрүп алыш керек. Анан энелерди, аталарды киргизип алып, кош бойлуу аялдарды, кичинекей балдарды киргизип алгандан анан өзүңүз киресиз. Кирерде туугандарыңарды көрүп калсаңар, же классташтарыңарды көрүп калсаңар, жакшысыңарбы деп, саламатсызбы деп эле айтып коюш керек. Анан деге көпкө созуп сүйлөшкөнгө болбойт. Телефон чалса бир аз гана мен транспорттамын деп эле айтып коюш керек, же маанилүү болсо бир аз гана убакытка сүйлөшүш керек. Бирөө китеп окуп, газет окуп, эгерде телефон көрүп жаткан аны окууга, көрүүгө аракет кылбаңыз. Анан деген биякта кишилер остановка биякта турса, бул остановкада түшөбүзбү деп алгач сурап алыш керек. Анан сурап алгандан кийин анан эгерде ооба десе, анда ошонун артында туруш керек. Ал түшкөндөн кийин анан сиз түшөсүз. Бирөө телефон чукулап кетип баратса, анын WhatsApp-ын окуганга болбойбу, Болбойт. Сиздер транспортто кетип барса, сиз WhatsApp көрүп турсаңар, мени окуса болобу? Болбойт го, Болбой калат экен, Кечке телефондо сүйлөшө берген эжелер кандай болот? Эмне алдың, чай койдуңар беле? Не, эшикти жаптыңарбы? Эмне болдуңар? Сабакка бардыңбы? Сабагыңы окудуңбу деп кыйкырып сүйлөшөт го. Ал эжелер кандай болуп калат? Болбойт. Коомдук транспортто дагы жүрүп баратканда мындай видео байланыш менен сүйлөшкөндөр дагы болот да. Кыйкырып, ал үнүн аябай жогорулатып алып, телефон, Instagram көргөндөр бар, ушинтип видео менен сүйлөшкөндөр бар. Ошолор кандай жакшы өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз. Болбойт андай. Эч качан болбойт андай. Сен этиканы колдонбой эле экенсиң билинет. Биз апам экөөбүз дайыма үйдөн этиканы колдонобуз. Кантип колдоносуңар, апа? Пиязды берип коюңузчу, мен арчып берейин деппи? Жок. Кызым, мусор төгүп келе калчы. Мусор көтөрүп барсаң, кызым, осанкаң түздө десең. Жок, мындай эле тамак ичип атканда деген осанканы түзүп отурабыз экөөбүз чогуу жейбиз, аппетитна, бияктарга түшүрүбүз, шалтактатпай жейбиз. Бөө менен папам отура берет шалтактатып. Алар этикетти үйрөнө элекпи азырынча? Билбейм, үйрөнө элек го. Үйрөтүп койгула. Мама үйрөтө албайбыз да, кайра сурайт да. Башы зор кетет да, өзүңөр билгиле деп коебуз. Мейли өздөрү билсин, Бир айтасыңар, эки айтасыңар, анан болбосо эмне кыласыңар, Мага окшоп дароо эле үйрөнүп алышпайбы, карабайсыңбы? Мен чекчейип отурам го чиркин. Кой. Мен театрга көп барам. Концерттерди көргөндө абдан жакшы көрөм. Театрдын этикетин дагы үйрөнүп алсам жакшы болот эле. Мейли, үйрөтөйүн. Кандай болот? Театрдан, залдан чуркаган болбойт. Мынтешет го, ошону театрдан телефонго тартып, анан үйүнөн кыздарына көрсөтүп, андай да болбойт. Аны только эле алып барып эле көрсөтүш керек. Ошол жакта өзүнүн тамактары менен шорпо ичкени болбойт. Өзүнүн тамактарын алып барып баш керек. Аякта театрда өзүнүн эле попкорну бар. Ошол менен түз отуруш керек. Кино бүткөндөн кийин анан алгач алдындагылар түшөт, анан арттагылар түшөт. Жөлөшүп өтүп кетпей. Жөлөшүп тапырашмай жок. Мектепте кандай окуучусуң? Жакшы. Бүт сабактан 5 алам, бүт сабак жагат. 4 жокпу? 3-4 классымдагы балдар деле бар. 3 менде вообще жок, 4 да жок. 4 да жок. Ооба. Кандай өнөрлөрүң бар? Мен жаңы айтканды билем, ушундай этика айтканды билем, манас айтканды билем.
Анан деген ушундай тигил эле жанагы майда шурулар бар го. Ошолор менен киргизгенди билем. Майда шуру тагасың, э? Ооба. Ал сенин хоббиң турбайбы анда? Ооба. Көп кырдуу талант экенсиң да. Жаңылмач айтпайлыбы анда? Мени? Экин айтып берейин. Боло берет, үчөө деле канча болсо ошончо. Экин айтайын, э? Мейли. Билгендеримен бул бал каймак кайдан чыкмак ал каймак, малдан сүт май чыкпаса кайдан чыкмак ал каймак. Бул бал каймак кайдан чыкмак ал каймак, малдан сүт май чыкпаса кайдан чыкмак ал каймак. Көк көпөлө көкүлгөнү, көк көпөлө көкүлгөнү, көк көпөлө көбөй бушту, көк көпөлө көкөлө бушту, көк көпөлө көкүлгөнү, көк көпөлө көкүлгөнү, көк көпөлө көбөй бушту, көк көпөлө көкөлө бушту. Ай баракелди. Тилиң абдан так мындай тыкылдаган кыз экенсиң да. Чоңойгондо ким болгуң келет? Кайсы кесипти аркалагың келет? Чоңойгондо журналист болгум келет. Журналистке окшошуп атасың. Ооба. Анан мыкты жерлерди ачкым келет. Сону ушундай мыкты долбоорлорду ачып алып баргың келет. Ооба, балдарды ушундай. Сону сенден мыкты алып баруучу чыгат буйруса. Мен ишенип турам. Дагы кандай өнөр бар? Өзүмдү кинолордон, илгерки кинолордон өзүмдү аткара алам. Андайың да барбы? Бар. Аткарып койчу анда. Мейли. Улуу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы Ак кеме кемпирмин да. Ой, өлүң гана көрөй Нургазы, ай, уй Нургазы, келерсиң үйгө келерсиң. Орозбайдын дүрбүсүн талкалашып, Орозбай сени соётко соёт. Ой, өлүң гана көрөйүн, ай Жамал, Кудайым сени урдуго, бала менен бала болгон, желмогуздай болгон чечек десе. Сенде өнөрүң көп турбайбы? Эски кинолорду көрөт экенсиң, мыктылардын мыктысы турбайсыңбы сен? Ким менен келдиң студияга? Кимдер коштоп келди сени? Элнура жеңем, бөбөгүм, Умарчик, апам, атам, энем, чоң энем, эжем, Наку эжем. Ким менен сүйлөшөбүз? Наку эжем менен, энем менен. Бирөө менен сүйлөшөлү, энең менен сүйлөшөлү? Ооба, энем менен. Энеси менен сүйлөшөт экенбиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиздер. Рахмат. Бул биздин Айлина тун неберебиз болот. Өзүнүн кыялданып жүргөн көптөн бери ушу сен мыктысыңга барсам деп өзүнүн кыялы да. Туптуура, мындай кыздар келиш керек сөзсүз. Анан бул кичинекесинен эле ушу ырдаганга, мындай бир нерсени жеткирип бергенге, өзүнүн оюн айтканга аябай зээндүү кызыбыз. Рахмат. Үйдөн дагы сиздерге анча-мынча нерселерди үйрөтүп койбойбу? Уялтып. Кээде үйрөтүп коет. Сону жакшы кызыңыздар бар экен. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Эми биз Айлина экөөбүз сахнага чыгалы. Сахнадан дагы өнөрлөрүңдү көрсөк, э? Жүрү. Урматтуу достор, конокко барганда же болбосо ресторанга барганда столдун үстүндө кандай эрежелер сакталат экенин аны бизге Канатбекова Айлита этикеттин түшүндүрүп берсин анда. Кандай эмесе, Айлита, неден баштайбыз? Этикет сөзү философиялык, этикалык түшүнүк болуп билдирет. Этикет француз тилинен которгондо этикетка коомдуу жайларда жүрүм турум, кийинүү манерасы, адамдарга мамиле кылуу дагы, жүрүм турум эрежеси, кайрылуунун, учурашуунун формалары жана башка деген түшүнүктү билдирет. Бул бычак немеге колдонулат? Салатка. Негизи 3 бычак колдонулат. А бул вилка дагы салатка колдонулат. Ама кичинекей вилка, бул десертке колдонулат. А бул деген чай, кофелерге.
Мол тарелка менен ушундай бычак, бул деген бул тарелка нандыкы, бул бычак дагы нанга анан майдарды сүйкөп нан кылат да. Вилка менен же кашык менен май сүйкөйсө, ал этикетке жатпай калат ушунда. Жатпайт. Дагы? Мол ипичке анан мындай топ-тоголок, бул деген шампанский деген. Вау. Мол бир аз чоңураак, анан топ-тоголок, бул сунуку. Бул дагы бул деген кызыл винонуку. Мул муздак балмуздактардыкы. Балмуздактыкы. Ооба. Бул мындай тизилет. Муну мындай. Мындай. Муну деген алдына коюш керек да, мыяк алды да. Ана муну деген мындай эле бүктөйт. Бир бүктөйт, анан алдына коёт. Мияктарына колдар чийт. Только монтип шалпылдаса анчкан ал болбой калат. Монтип карап бүкчөн болбойт, аны кана мындай чоң жер эле мындай бүктөйт. Анан монтип эле колдар чийт. Бир-эки жолу эле. Мен көргөзүп коеюн анда, мына мындай экен да. Муну акырын алат экенбиз дагы. Элди карап туруп, сиз миякты карашыңыз керек. Мына мындай. Мындай, Жок, мындай. Мына мынтесиз. Только миякты карабай, мынтип эле. Только. Мынтип эле. Сиз муну салфетканы карашыңыз керек. Мындай экен да. Мына кана да бир көргөзүп берчи. Кана? Мияктардын арасындай да. Мынаки. Кана мен да мынтип сүйлөшүп атып, Бир элге байказбайсыз, тура эмес. Монтип ийсе болбойт. Тура. Кеткен дагы. Анан мынтип туруп, бул жака коюп отурат экенбиз. Ошондо сүйлөшүп атканда балмуздак болуп калсак, ол бияка мынтип акырын арчып коюп отурат экенбиз. Монтип арчып иймей жок экен, Оздун сиз тура эмес арчып. Мындай койгондо эле колдор маяка алып чыгылса, кир жери да буяк, таза жерине мында озду мынтип арчып коет. Старандан үйрөнүп алсаңыз менден. Бул мындай бүктөлөт. Мындай эле мияка коюлат анан ортосуна. Вилканы кандай кармайбыз, бычакты кандай кармайбыз, эми кийинкисине өтө берели? Только мояктарын кармаган болбойт, бияк менен киши жейт да, то эгерде алып турайын. Эгерде кийинки тамакты күтүп жатсаңыз ресторанда, эш жака эшке чыгат, эшке кетерде, мындай коюп койсоңуз, анда сиз бул кийинки тамакты күтүп атыптыр деп билет. Эгерде сиз деген мындай коюп койсоңуз, бул деген жептиптир, буну алып кете берелик деп ойлойт. Ойлоп калышат экен да. Тамак даамдуу болуптур дегендечи? Тамак даамдуу болуптур дегенде, муну бир кандай кале алмаштырып. Эгер тамагы жакпай калсачы кандай? Тамак жакпай калса, ортосуна саясыз, анан мындай коюп коесуз. Мына сага. Үйдөн атаң мындай кылбайбы? Кылбайт. Бул жерде канча? 2 тарелка турабы? Ооба. Булар эмнеге колдонулат? Мол деген эт, балыкка колдонулат, бул үстүнгүсү десерт, анан немеге колдонулат? Эмне жанагы пирожныйларга. Салатка. Бул кичинекей тарелкачы? Бул кичинекей тарелка, жаңы эле айттым го, бул нанга, бул майга. Кечирип кой. Анан столго отурганда, тамак жеп атканда кандай эрежелерди сакталыш керек? Тамак жеп атканда коноктукун айтып берейин. 10 эреже. 10 эрежени эми ушул жерден айтып берсең болот. Биринчи, хозяиндан биринчи тамак жеген болбойт. Экинчи, осанканы түздө отуруш керек. Үчүнчү, озго толтуруп сүйлөгөн болбойт. Бирөө чүчкүрүп же жөтөрүп алса, ага ак чүч деп айтууга болбойт. Укмастарыңга салып коюш керек. Айтып алдыңыз беле? Мен айтып алгам да.
этикетти колгондон белекесте. Ошо колдонбой калыптырмын да ошол кезде. Бирөө чүчкүрүп алса, негизи эле ак чүч деп айтканга болбойбу? Болбойт. Эгерде ресторанда болбойт, аччу десем, сиз айтпашыңыз керек эчтекени. Акчу десе, алып эле башка жакка карап, деп коюш керек экен да. Жок. Билмексем болуп, укмаксам болупчу. Жок, максан болуу эле, туруу эшигиңиз керек. Телефон менен сүйлөшсө болобу, тамак жеп. Болбойт. Чалып калса эмне кыласың? Чалып калса, азыр 5 мүнөт деп, батыраак жеп, анан айтыш керек. Азыр 5 мүнөт деп, аны 3 сааттан кайра чалып коюш керек, Жок, аны тамак ичип бүтүп, анан чалып коюш керек. Аманиле болсо, ар тамактан, чаймактан алыс болуп, анан сүйлөшүш керек. Комплименттерди айтса болот да, ошо тамак жасаган адамга, поварга, Эмне деп? официантка, Дамдуу экен деп? дамдуу экен деп, тейлөөңүз жакшы экен деп, Жок, аны деген могу вилка кашыктар менен эле билет да. Сиз деген тамак жеп, тигил тамак жеп бүткөндөн кийин вилканы ошондо коюп койсоңуз, бул деген жактыр, алып кетип берейин деп ойлойт да. Аны түшүнбөгөн официанттар болсо эмне кылабыз? Аны түшүнбөгөн Бетине эле айтып кетип калабызбы? Жок, аны баары эле түшүнөт да. Тейлөөчүнү канча чакырабыз, мисалы? Дейбизби? Жок, дейсиз. телөөчү өзүнүн убагында өзү келет. Анткени телөөчү чакырбай эле отуруп туруш керек. Ал келгенде өзү, анан өзүбүз кабар берип коебуз ага. Кээ бир ресторандарда карабай коет го? Карабай коет го, ошондо айла жок. Келчи деп ушинтебиз го? Андай болбойбу? Эми ресторандарга мындай салына баштады да. Мындай кичинекей неме, коңгуроо, аны басып койсоң, ресторандан чыгат. Бир немеси. Мынакей, урматтуу кафе, ресторандарды иштеткен биздин ишкерлер, этикет тууралуу биз айтып берип атабыз. Сиздер өзүңүздөрдүн тейлөөчүңүздөргө ушул нерселерди үйрөтүп койсоңуздар, кандай сонун болот, Биз дагы ресторанга киргенде официант деп кыйкырып отурбай, бизге өздөрү келип, бизди сонун тейлесе кандай жакшы. Мынакей бүгүн биз ресторанда өзүн өзү кантип алып жүрүү керек болсо ошол жакта тейлөөчүлөргө дагы сонун мастер-класс өтүп аткан кезибиз. Албетте ал биздин Айлинанын жардамы менен болуп атат. Кол чабуулар болсун. Айлина, сенден сурай берсем, сөз бүтпөйт экен, Айтор. Бүгүн биринчи сабак бүттү деп коелук, анан кийин дагы керектүү нерселерин сенден буюрса сурай алабыз. Анда сен бизге ушундай этикетти үйрөттүң, эми мен сага белек алуу этикетин үйрөтөйүн. Макул. Жарайбы? Макул. Кол чабуулар болсун, достор. Браво! Айлина, сен чындап мыктылардын мыктысы экенсиң. Анда эмесе сен мыктысың долбоорунун сонун белектерин ортого алып чыгып койгула дагы. Биз Канатбек кызы Айлинага белектерин тапшырып коелу. Бул жон баштыкты тагынабыз, Айлина. Бул жакта ачайын дагы. Охо, мынакей гүл белек. Рахмат, чоң рахмат. Бул балдар энциклопедиясы. Бул китепти аркадагы жон баштыгыңа салып коюн. Бул сага абдан керек болот. Жалаң сабакты 5ке окуган Айлина бул китепти дагы сөзсүз окуп коюшу керек. Андан соң сен мыктысыңдын сонун планшетін тапшырабыз. Ошондой эле сен мыктысың долбоорунун башкы кубогун Айлинага тапшырам. Опа! Ура! Чоң рахмат, Айлина. Сени кол чаап узатабыз. Жакшы жүр, аман эсен жүр. Көз тийбесин. Кымбаттуу достор, ушу менен сен мыктысың долбоорунун бүгүнкү чыгарылышы соңуна келип жетти. Мен ойлойм, бүгүнкү чыккан балдар дагы сизге өзгөчө жакты деп. Буюрса, кийинки жумада сөзсүз көрүшөбүз сиздер менен. Жакшы калыңыздар. Сен мыктысың долбоору алып баруучу Самат Эркинбеков. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар.